Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, урматтуу кыргыз элим. Şu Талас областында, Талас районунда Көктөкөй айылынын Картанбаев Жамболот жестебиз ушундай уй сарай салыптыр. Ошону тартып YouTube каналына киргизип коелу дедик. Балким биздин кыргыз туугандарыбызга үлгү болор. Кандайдыр может дагы нерселер пайдасы жетет дегендей. Бул сарайдын узундугу 17 метр. Турасы 12 метр экен. Анан мынакей уйлар азыр берде фасолдун жанагы жалбырактарын жеп жатат. Уйлар тура турган бул жери 1 метр 5 сантиметрден экен. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай. Ар бир акырдын ширинасы 1 метр 5 сантиметр. Ушундай экен. Üstü olsa zaливка. Üstü. Bu drangаны kakkan eken, anın üstünün 4 cm, 3,5 cm zaливка koygan eken. Anın çatırı jabılgan bunday. Sarayın içi aybay жылуу экен. Yatta bunday tereceler var eken. Jayında açık oğuңа шамалдап турганга. Биягынан 5 дереже, тиягынан 5 дереже экен. Могу уй тура турган жери, тактайы. Сөтеги акырын түбүнөн баштап, бияка чейин 2 метр 15 сантиметр экен. Биягын айбай ошо кенен болуптур 2,15. Кийин дагы чоң уйлар болуп калат, кандай болуп калат. Уйлар жатканда баягы куйруктары мына бокко сийдикке малынып, анан туруп чабынганда куйруктары менен баягы адам бир жерде бок чыгарып атса, чачырып алгандай кылыпчы. Ошо бир жерден кол араба жүрөт экен, бок чыгарган. Ошондой биягы. Ошондо бул жерде жесе бир жерде канча баш бир катарында? Бул катарда 12 баш экен. Биягында дагы 12 баш экен. Ой. Анте жакты көрүп тургандай ачык экен, фронтон. Ошо бүтө эле экен, ошо жерин. Ошо жерин жабышсаң, бул сарайдын ичи азыр деле жыпчылуу экен. Аяк жабылса ошо эле жылуу болот ошой. Бул ортодон скважина бурт эткен экен, суу чыгарган. Берге насос коюп, суу сорутуп турат экен да. Биягынан колонка чыккан. Ортосунан чыгат. Ортосунан. Сарайдын ортосунан чыккан экен да. Бир насос бар да, мунун астында. Биринен бир эме турат, краник, суу ачсаң суу чыгат. Анан биринен краник турат. Анан уйду сугарганда мындай кылып сугарат экен да. Могу жерде атайын өзү ойлоп неметиптир ушундай жолун. Ба чака менен бергенде кээ бир уйлар төгүп салат, акырдын ишин баары суу болуп, тоң болуп, кышында тоңот экен да. Анан бул жерде мындай араба жазаптыр. Биягы ролик экен, тиягы да ролик. Тиягы да ролик, анан биягы да ролик. Атетинде 4 дөңгөлөк бар экен. Анан уйду сугарганда бул жердин могу шлангы менен эй жактан келет да. Кранты ачты. Мындай суу толот экен. Анан могу жерден кармап эле мындай сүйрөп кете берет экен да. Tutsanız ben arkasına tartayım. Buna getiriyoruz kan. Oldu. Oldu. Az bir önünüz yaptır. Uşunu bir yaka eksperiment kılıp koysa ayıbay jakşı boluptu. Mınaki uylardı. Şu yerden de su uçup getiriyoruz kan. Bas. İlgerkide çakamen su taşır. Gelin ballar iniler. Бука сүз салып же уй сүз салып андай болбойт экен да кыскасы. Уйлар эч кандай жибинен чечип, эшикке алып чыгып, эч кандай убара керчилик жок да. Бу жерде бир эле киши бат эле. Жарым саатта сугарып, жарым сааттын ичинде эле ошо чөп салып коет экен. Бу жерде ошондо 28 баш уйгачы. Мынакей бир суу толуп келе атканда бул кранчикти жаап коет экен.
жайында эми тоңбойт да, кышында вообще эле суу тоңбойт экен. Мунун ичинде 24 баш уйдун эмеси менен дем аябай күчтүү болот экен. Уйларга да жылуу экен да. Биягы дагы заливка куюлган. А бул ортосун ачыгыраак калтырышып турат айын. Ошо Жамболот эсебиздин өзүнүн ойлоп чыгарган нерсеси экен. Муну эң баарынан дагы муну суу ичкен акыры жакты мага. Мынакей. Мындай кете берет, капталдарында ролик бар экен, айланып кете берет экен мындай болуп. Болду, мына түрткөй кете берет экен, любой эле. 5-6-касын окутсуз эле, мына акырын тартып эле, могу букаларга суу бере берип. Бука эң башкысы бер жакка өтүп кете албайт экен, мунун оозу астында тям өркөчүн такалып, муну моюн бостурат экен. Ошондой туугандар, кимге жакса бас басып, ушу жалпы кыргыз элине таратып койсоңор болот. Балким кээ бирлерге ушундай пайдасы тие тургандай сарай болуп салынган балким. Мынакей бягын баары жаркыраган свет. Эми таза экен да, жакшы аябай.